Бар байлыктарым ушу балдарым экенин түшүнүп атам да. Балдардын көзү супсак, эч нерсеге кызыкпай калган. Мен жогорку кемчилигимде ушуну сездим. Соңку кездери бала тарбиясы балдар арасындагы зомбулук жана терс көрүнүштөр актуалдуу маселеге айланды. Көйгөйдүн чечимин издеген Барпа айыл өкмөтү эмгек сиңирген мугалим Гапыр Мадаминов менен ата-энелердин жолугушуусун уюштурду. Анда ата-энелердин, мугалимдердин жана балдардын ортосундагы алаканы байланышты жакшыртуу аракеттери талкууланып, Гапыр Мадаминов өз тажрыйбасы менен бөлүштү. Ата-энелердин таап алганы эле биз ата-энебизди укчу элек, мугалимди көрсөк качып кетет элек. Биздин заман, аны айтпаңыздар, укпайт азыркы балдар. Ал уже старомодный метод. Аны айтканы менен угуп да койбой, жасабайт дагы. Андан башка методго өтүш керек. Азыркы балдар Z, альфа, зуммер поколения андайды кабыл албайт. Анда эмне кылыш керек дегенде, анда демек заманбап башка жол методго өтүш керек. Эми мен айтканды кайталайсыңар. Ошолдан зал толчак деле. Кулак сага, мен айтканды кайталайсыңар. Менин башым, менин балдарымдын башы, биздин кумтөрүбүз, биздин швейцарский банкыбыз, биздин доллар, евробуз. Бар болгону ушу кумтөрдү иштетиш керек да. Мадаминов көп учурда перзенттер көңүл сыртында калып кетерин айтып, ар бир ата-энени балага мээрим берүүгө чакырды. Жыйынга Барпа айыл аймагы боюнча 400дөн ашык ата-эне жана мугалимдер катышып, агайдын сөздөрүнөн кийин бала тарбиялоодо катачылык, кемчилик кетирип жатканын түшүнгөнүн айткандар болду. Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн энемин. Балдарымды кичинекейинен таштап коюп жүрүп, эми мына келип бир жыл деле боло элек биякта жүргөнүмө. Билбейм, азыр кетким деле жок чындыгында. Бир жагынан балдарымды көрүп, балдарымды аясам, экинчи жагынан бул агайдын сөздөрү мага өтө мындай жүрөгүмө терең бир эмне болду десем, мындайча айтканда таасир этти. Ошон үчүн бул агайдын келгени биз үчүн өтө чоң пайда болду. Дагы көп келип турушун каалайбыз. Сабактар өтө сонун болду. Түнү менен уктабай ушул агайдын сабагына катышайын деп, утур ойгондон уктап калбайын деп, балдарыма расписание түзүп, мону жейсиңер деп, ушундай ынтызарлык менен келдим да. Себеби ашказаным толо, башказаным толо эмес экенин, көкүрөгүмдө бир кемчилик бар экенин сезчүмүн да. Ошол нерсени азыр ушул жерден толду дебейм, бирок толтуруп атканга аракет кылып атам. Бүгүнкү жыйында мен өзүмө мугалим катары өзүмдүн кемчиликтеримди сезе билдим. 3 жылдык менен иштеп келебиз бул убакка чейин. Бирок көбүнчө ата-энелердин пассивдүүлүгү байкалат. Мен деле өзүм жумуш убагында чогулуш болуп калса барбай калам. Эми барганга аракет кылып, чогулуш бүткөндөн кийин деле эжекелерим менен барып байланышамын. Бирок мындан дагы өзүмдүн мектеп менен болгон байланышымды күчөткүм келип калды. Анан 1-2 китеп сатып алдым. Ошо китепти дагы окутуп, балдарымды китепке чакырганга. Мадаминов ар кандай чакыруулардын негизинде 7 дубанды кыдырып, ата-эне, балдар жана тарбия багытында ар кандай окуу семинарларды өткөрүп келет. Мындан бир максат тарбиялуу, билимдүү муунду өстүрүү экенин белгиледи. Үй бүлөлүк китепкана түзүш керек. Үй бүлөлүк китепкана, ата-эне өз үлгү көрсөтүш керек. Анткени сөз чакырат, үлгү ээрчитет. Ата-эне айтып койгону аздык кылат, үлгү көрсөтүш керек. Өзүрү китеп окуш керек. Өзүрү балдарын кучактап, эркелеп, бая балдардын агрессивдүү, катаал болушунун, зордук, зомбулуктун түпкү себебинин бири балдарга сүйүү, мээрим жетпейт экен. Аларды кучактап, эркелетип, көңүл бөлүп, ушуларга бая караңгылыкты тилдегенден көрө бир бурчуна шам жак деп, бир аз болсо дагы ушу иштерди жасап жүрөбүз. Гапыр Мадаминов негиздеген энелер мектеби Жалал-Абад облусуна 2018-жылы келген. Бул аралыкта бир канча мектептерде ишмердүүлүк жүргүзүп, оң натыйжаларга жетишилгени айтылды. Азыркы убакта билим министрибиз
буйрук чыгарып койгон, баардык мектепте ата энелер мектеби иштесин деп. Анан азыркы күндө баардыгы кызуу колго алып, баардык мектептерде ата энелер мектеби иштеп жатат деп айта алам да. Буга чейин өзгөрүүлөр алгач уюштурган ата энелер мектебин уюштурган мектептерде Кара Дарыя айыл аймагын айтсак, мисалы Кара Дарыя айыл аймагында баардык мектепте ата энелер мектеби бар, сабактар үзгүлтүксүз түрдө өтүшөт. Анан сөзсүз баягы балдардын билим тарбиясына, анан балдардын билим сапатына аябай жакшы таасирин тийгизет жана уже результаттары байкалып баштады. Белгилей кетсек, Гапыр Мадаминов дээрлик 30 жыл мурда Баткендин Лейлек районунда 3-чү эксперименталдык гимназияны негиздеген. Анын өзүнүн автордук сабактары жана уникалдуу методикасы бар. Ошондой эле бала тарбиясы, ой өрүшү жана ата энелерди өнүктүрүүгө багытталган бир канча китептердин автору, педагогика илимдеринин кандидаты жана Агай сериалындагы баш каармандын прототиби. Аклай Кырабаева, Шерзат Эгембердиев, Регион.